Эгерде АБС үч бурчтугунда АБ барабар БС, АБ барабар БС боло турган болсо, жактары барабар болсо, анда синус CBD кемитүү косинус BAC канчага барабар дейт. Алгач бул үч бурчтукту карай турган болсок, бул үч бурчтук тең капталдуу үч бурчтук. Себеби А Б жагы Б С жагына барабар. Анда бул жерден айта алабыз, А бурчу 34 градуска барабар боло турган болсо, анда бул бурч дагы С бурчу дагы 34 градуска барабар. Анда бул жерде BDC үч бурчтугун карай турган болсок, анын бул бурчу 90 градуска барабар болот. Анда анын арткы жагы дагы 90 градуска барабар болот. Себеби бул жер жайылган бурчка барабар. Жана бул жердеги бул кичине үч бурчтуктарды карай турган болсок, алардын бул белгисиз бурчтары дагы бири-бирине барабар болот. Жана бул жерден айта алабыз, BD бул бийиктик ABC үч бурчтугунун бийиктиги болуп жатат. Жана бул бийиктиктен түшкөн сызык AC жагын так ортодон 2ге бөлүп жатат. Анда биз бул жерден AD барабар DCге деп айта алабыз. Биз бул үч бурчтуктан синус CBD'ни эсептешибиз керек. Синус CBD демек бул бурчка карата синусту эсептейбиз. Синусту эсептөө үчүн анын карама-каршы жагын гипотенуска бөлүш керек болчу. Бул бурчтун карама-каршысы CD. Демек, карама-каршы жагын CD'ни бөлөбүз гипотенуска. Ал BC, гипотенусубуз BC. Жана андан кемитүү керек косинус BAC. Косинус BAC. Карайбыз, BAC. Ал эми демек биз бул бурчка карата косинусту алабыз. Косинусту жазуу үчүн биз катетти гипотенусага бөлүш керек болчу. Демек, катети AD'ни бөлөбүз AB'ге. Биз бул жерде жактарды кемитүү керек. Бирок бул жерде карай турган болсок, BC барабар AB'ге дегенбиз. Демек, BC'нин ордуна, биз бул жерде BC'нин ордуна AB'ни жазып алсак болот. Ал эми CD, бул жерде CD барабар AD'ге дегенбиз. Демек, CD'нин ордуна биз AD деп дагы жазып алсак болот. Демек, бул жерде AB'ден AD кемитүү AB'ден AD. Алардын мааниси кайра эле бизге 0ду берет. Демек, синус CBD кемитүү косинус BAC'нин мааниси 0го барабар.